Ассаламу алейкум, мен Мұратбек Анарбай, Сеннамед клиникасының инфекционисті болып іштейм. Біздің клиникада тазалыққа абдан көңіл бұрылады. Себебі дегенде біз бардық керектүү ғана приказдардың негізінде иш алып барабыз. Бізде көптеген процедуралар бар, анын ичинде хижама. Мен бүгін сіздерге хижамадан қанша деген медициналық қалдықтар шығат, жана ага кандай мамиле кылуу керек экенин көргөзөм. Мына ар бир банкада канча деген өлчөмдөгү кан чыгып атат. Ал эми бир гана тамчы кандан бир канча деген жугуштуу оорулар таркашы толук ыктымал. Ошол себептен бул банкаларды канын алгандан кийин биз атайлап бөлүнгөн маркированный емкостьке салабыз. Ал опасный отход деп белгиленген медициналык калдыктарды таштоочу идиш. Биз ага таштайбыз. Мен сиздерге азыр көргөзөм, анын ичинде канчалык деңгээлде жугуштуу медотходдор болушу мүмкүн экендигин. Бул жерде ушундай болот. Бул атайлап сары пакеттерге салынат. Бул атайлап бөлүнгөн пакет. Бунун сыртында маркировкасы болот. И бул отход эч качан мусорго же кандайдыр бир жерге кетпейт. Бул отход сөзсүз түрдө атайлап даярдалган жерде сакталат дагы, атайлап утилденет. Мен аны сиздерге азыр көргөзөм. Мына мен айтып жаткан холодильник. Бул холодильниктин ичинде Сеннамед клиникасында жазалып жаткан процедуралардын бардыгынан чыккан медициналык таштандылар ушул жерде болот. Себеп дегенде эмне себептен холодильник? Холодильниктин ичинде эч кандай эч нерсе кире албайт, муздак болот, жыты чыкпайт, аба аркылуу тарабайт эч кандай. Ал эми биздин бул медотходдор эч кандай жалпы мусорго ташталбайт. Себеп жалпы мусорго ташталганда ар түрдүү оорулар, ар түрдүү жаныбарлар аркылуу, аба аркылуу жугуусу толук түрдө ыктымал. Ал эми биздин клиникада бул холодильниктин ичинде мындай бачокто оозу бекем жабылган. Анын ичинде пакетте бунун түбүндө хлор содержащий таблетка бар, жытын чыгарбай турган. Жытын чыгарбайт жана убактылуу микробторду өлтүрүп турат. Андан кийин гана 7 күндө бир жолу гана түзүлгөн договор боюнча Экокомплекс фирмасына бул утилденгени кетет. Башка бир дагы хижама жасаган жерде мындай эрежелер сакталбайт. Бул санитардык нормалардын негизи, санитардык гана приказдардын негизинде гана иштелип чыгуучу нерселер. Биздин гана клиникада ушундай приказдын негизинде ушундай тазалыкка жогорку кароодо гана иш алып барабыз. Себеби Сеннамед клиникасы элдин ден соолугуна кам көрөт.